АКШ экономикасы пандемиянын фондунда апрель айында 20 миллиондон ашуун жумуш ордун жоготту. Бул соңку 90 жылдагы эң начар көрсөткүч катары сыпатталууда. Буга чейин АКШ Кытайды коронавирусту ооздуктай албай жайылтып ийди деп эсептеп, жоопкерчиликке тартуу боюнча варианттарды карап жатканын Дональд Трамп билдирген. АКШнын ондогон жарандары жана бир нече компаниялары коронавирус инфекциясын жайылткан деп Кытайды сотко берүүгө даярданып жатышат. Жарандар Кытай бийлиги вирусту жок кылуу үчүн жетиштүү чара көрүшкөн эмес жана Ухандагы окуяны жашырууга аракет кылышкан деп сотко кайрылышкан. Швейцариянын Женева шаарында бекер тамак алуу үчүн жарандар узун кезекке турушту. Күн сайын бекер баштыкчаларды алуу үчүн келгендердин саны көбөйүүдө. Швейцариянын Женева шаарында бекер тамак алуу үчүн жарандар узун кезекке турушту. Атайын даярдалган тамак аш баштыкчаларын боорукерчиликтин Кербени ассоциациясы даярдаган. Тейлөө жана үй чарбачылыгы секторунда иштеген жарандар кризистин айынан Киреше булактарынан айрылышты. Социалдык аралык сакталган үчүн кезек бир нече чакырымга созулуп кеткен. Күн сайын бекер баштыкчаларды алуу үчүн келгендердин саны көбөйүүдө. Акыркы маалыматтарга караганда Швейцариянын калкынын саны 8 миллион 500 миң адамдан турат. Беделдүү Канн кинофестивали 2020 жылы өтпөй турган болду. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Францияда жарыяланган өзгөчө кырдаал режими кеминде 10-июлга чейин созулмакчы. Фестивалдын уюштуруу комитетинин өкүлү иш-чараны күзүндө өткөрүү дагы оор экенин билдирген. Ал эми башка фестивалдардай виртуалдуу өткөрүүдөн уюштуруучулар дароо баш тартышкан. Сынакка кабыл алынган тасмалардын тизмеси июнда жарыяланып, башка фестивалдарда, анын арасында Венецияда көрсөтүлмөкчү. Белгилей кетсек, фестиваль алгач 12 майдан 23 майга чейин пландалган. Мартта уюштуруу комитети болжолдуу түрдө июндун аягына жылдырганын маалымдаган. Афганистандын борбору Кабул шаарында 11 майда жолго коюлган 4 бомба жарылып, 4 адам жарадар болду. Шаардык полициянын өкүлү окуя болгон жерге минаны зыянсыздандырган топ барганын билдирди. Тахия Маскан районундагы жолго коюлган бомбалар менен улуттук коопсуздук күчтөрүнүн кызматкерлери бутага алынган. Аталган райондо жекшембиде кечинде да бомба жарылган. Бирок анда жабыркагандар болгон эмес. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти азырынча эч ким ала элек. Түштүк Кореяда вируска кабылгандардын саны кайрадан өсүп жаткандыктан бийлик ресторандарды кайрадан жапты. Көрсө вирусту жуктурганын билген киши Сеулдун бир нече ресторанына барган экен. Өлкөдө 34 жаңы учур катталып, президент Мун Чже Ин вирустун жайылышынын экинчи толкуну боюнча эскертүү берди. Германияда дагы вируска кабылгандардын саны өсүп жатат. Өлкө өткөн шаршемби күнү чектөөлөрдү жеңилдеткен эле Германияда 667 жаңы учур катталды.